маселесин азырдагы баш прокурор катары Кудай буйрса мыйзамсыз эч ким соттолбош керек. Эми азыркы козголуп тергөө чечим чыгарган сот мыйзамсыз тергөгөн. Сиз айткандай мен ошол принципиалдык мамиле маселесин азырдагы баш прокурор катары Кудай буйрса колдоном. Ага күбө болосуз, Кудай буйрса. Мыйзамсыз эч ким соттолбош керек. Эми азыркы козголуп тергеп аткан иш боюнча бул мыйзамдын талабы экен. Ар бир укук коргоо органынын өзүнчө укуктары бөлүнгөн да. Ошол орган кылмыш ишин шектүү катары козгоп, бүгүнкү күндө тергеп жатат. Шектүү катары коргоп тергеп жатканда биз шектүү эмес деп чыгарганга мыйзам жол бербейт экен. Эгерде мыйзамсыз чечим чыгарган сот, мыйзамсыз тергөгөн тергөөчү, мыйзамсыз айыбын бекиткен прокурор жоопко тартылмайынча бизде бул өнөкөт токтобойт. Бул улана берет. Мына сиз айткан акталган иштер деп атасыз. Ошол адамдар арыз менен кайрылса, буларга да юридикалык баа беришибиз керек. Баа берсе болот. Бул негизи көтөргөн маселеңиз туура. Жоопкерчиликти сезмейинче укук коргоо органдары оңолбойт бул жерден.